Кудайга шүгүр. 2 кызым. Siz бүгүн үйгө түнөгөн жоксузго? Bir oğlum. Атам саны ачып турып беле кайтып түнөгөн. Анан өзүмдөн 8 жаш улуу аялым бар. Айту чай кой. Айту нан жап. Кече 29 ноябрда Уш шаарындагы кинотеатрлардын биринде Эшпай кино комедиясынын жабык премьерасы болуп өттү. Кинонун ачылышына тасмада роль жараткан актер, актрисалар, шаар тургундары жана конуктор келишти. Аталган кинонун режиссеру бир топ тасмалардын жаратуучусу, актриса Ырыс Жомартова, ал эми продюсери Айбек Кубанычбеков. Тасма Суу Самырда, Ысык көлдө жана Бишкек шаарында тартылып, жалпы 9 ай убакыт кеткен. 9 ай талап кылынды. Сценарий жазылып баштаганы жайы менен тартылды. Май, июндарда тартылып, июль, август, сентябрлар монтаж, цветокоррекция, сентябрларда дагы отурдук, переозвучка кылдык. В общем, кыскасы 9 айдын ичинде даяр болду. Негизги идеясы бул негизи өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Илгери биз бала кезде Любовь и голуби деген бир сонун орустардын тасмасы бар эле да, ошол тасмадан идея алынды, бирок таптакыр историялары бөлөк. Тарыхы, таржымалы тартылышы бөлөк. Тасманын аталышы кинодогу башкы каармандын атынан коюлган. Гүлшайыр Садбакасова, Жамалдин Жолдошов, Гүлжайна Атаканова, Айнура Тургунбаева жана Салтанат Шакеновалар аталган тасмада негизги ролдордо. Жашоодон алынган түрдүү учурлар ар тараптуу чагылдырылган бул комедия жанрындагы тасманын тарбиялык мааниси чоң дейт кыргыз эл артисти Гүлшайыр Садбакасова. Бул кинокомедияны тартууда режиссеру, таланттуу режиссер кызыбыз Ырыс Жомартованан сунуш түштү. Ушундай бир мындай жакшынакай бир эжекенин ролун аткарып бериңиз, сизге ушул аябай жарашат деген анан мен окуп көрдүм сценарийди. Окусам чындап эле мага окшоп кеткен, менин мүнөзүмө ылайыкташкан бир образ экен. Анан мен макул болдум. Кудай бурса элдин кулуна толот болуш керек, себеби менин оюмча бүгүнкү күндөгү кыргыз кинолорунун баардыгынын тарбиялык, таалимдик өзүнүн бир жакшы бир сапаттары бар, өзүнүн бир жакшы бир маңыздуу сюжети бар, жакшы кинолор тартылып атат. Не болуп атат? Айтып койчу, могу сүрөттөрдүн баарысы бул калп нерселер туурабы? Мен деген сени сүйбөй эле келесоо жаным алып алган экем да. Бул тасмада Жамалдин Жолдошов Эшпайдын ролун жаратса, Гүлжайна Атаканова анын келинчегинин образында. Башка каармандар өздөрүнүн кинодогу образдары боюнча төмөндөгүлөргө токтолду. Бул кинодо ошо баш каарман Эшпайды ойнодум. Бул жерде негизи кажалык айланба ат айланып казын табат деген макал бар го бизде. Ошого да жакшы нерселер бар да, элге айтчу, жакшы кино буюрса. Мен буга чейин бир 10 тасмага тартылган болсом, мен ар бир тартылган тасмамда өзүмдөн кемчилик издей берген кызмын. Кайсы жерин туура эмес кылдым, кайсы жерими оңдошум керек деген нерселер мен дайым иштөө үстүндө ушундай нерселер менен жүрөм. Бирок мага бунун өзгөчөлүгү Эшпайдагы мындай кино общий мындай немеси жакты. Кино жакшы. Өзүм багы анча-мынча жерлерин көрүп калдым. Мен өзүм күлдүм. Аябай жөнчү деп өзүмөн өзүм уялдым көркү жерлериндечи. Ушундай болдумбу деп. Анан образым болсо айылдагы эле, кадимкидей эле айылдагы келин. 3-4 баласы бар. 2 уyu бар, 1 тайганы бар, 1 ери бар. Айымдын ролун ойногом. Жакты, өзүмдүн ролум өзүмө жакты. Себеби мен бул ролдон кыйналбайм. Себеби дегенде мен өзүм айылдык кыз болгон үчүн мен шаардык жагында оо жок бир жасалма кыздардын ролун ойносом, анда мен ойной албайм анычы. Ойной албайм, жүдөйм, кыйналам. Бирок мен айылдык кыз болуп ойногондо мен эмнен жашоом өзүмдөгүдөй ойной берем. Сууга байлап туш макулбу? Тизеге чейин эле төч айланайын. Буттарым барып тырышып калат, садаган кетейин. Элибизге Сакиш аты менен таанымал таланттуу актриса Айнура Тургунбаева болсо кайнененин образында тасманын көркүн ачып берген. Бул ирет эки тарапка бирдей караган кайнененин ролунда болдум дейт актриса. Өтө каардуу эмес, өтө мээримдүү эмес, ортодогу кайнене болдум. Эки жакты тең көргөн, кээде эле баягы тең көрбөгөн жерлерибиз болду да. Эми эненин ойногон, кайнененин ойногон жагат да. Буга чейинки тасмаларда эрке кыздын ролун аткарып жүргөн Салтанат Шакенова бул иретте ошондой эле тариздеги образды жараткан. Өзүңүзгө аткарган образдарыңыз жагабы деген сурообузга ар бир ролду аткарып көрүү керек. Тартылып бүткөн соң аткарган образдарым купулума толот деген пикирин калтырды. Кинода деле баягы кичине ужок кыздардын ролун берген экен. Мен негизи жашоодо өтө деле ужок эмесмин да, жоош эле кызмын. Анан кийин кинолорго чакырганда эле ушу көбүнчөсү мындай ожок кыздардын берип атат. Бул кинодо
деле баягы эркек кыздын ролунда ойногом. Мындай баягы кинодо түшүп бүткөндөн кийин көрсөм окшошуп калат экенмин да. Ужокторгочу анан на самом деле билбейм. Негизи роль ойногондо любой эле ролду ойноп көрүш керек да. Эшпай кино комедиясы 1 декабрдан Кыргызстандын бардык кинотеатрларынан көрсөтүлүп, көрүүчүлөргө тартуулана баштайт. Айнура Мышрап кызы, Самат Сайдамат уулу Арутан көрсөтүүсү. Не апаң менин балдарыма кыйын болду да өзүнчө. Апа, картошка. Энеңдин этегине качанга чейин бекинесиң?